26 январ эртемененки саат 10 Ош облустук сотунун алдында 30га жакын адам мынтип түрдүү жазууларды көтөрүп нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандардын айтымдарында Ош шаарынын Шейит Төбө аймагында 33 үй жайгашкан 2 гектар 40 сотук жер талашка түшүп, сот чечимди ишкер Нуркул Шырдаковдун пайдасына чечип жатат. Правильный чечим чыгармаяпты. Бир соттор адилеттүү чечим чыгарбай жатат. Бирибизди да чыгарып сөз берген жок. Жон гана чечимди угуп чыгып кетип жатабыз. Чечим Шырдаковдун пайдасына гана чыгып жатат. Өздөрү гана чечип атат. Ошондон улам нааразы болуп келдик бардык жашоочулар. Шушунга нааразычылык болуп келдик энди бардык элдер. Нааразы тараптын билдиришине караганда, ишкер талашып жаткан жердеги үйлөрдүн баарынын кызыл китеби бар. Алар үйлөрү жайгашкан жер бирөөнүн менчигине сатылып кеткенин 2018-жылы ишкер сотко бергенде гана билишкен. Бирок 1998-жылы сатылган жерди 20 жыл дегенде талашып жатканына түшүнүшпөйт. 22 жыл болгон документин восстановить кылып. 22 жыл болгон документтин калыбына келтирген атат. Ошого таң калып атабыз. Эмнеге 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин уктап атты? Үйлөрүбүз менен кошо күйүп кеткен кызыл китептерди кайрадан жасаттык. Эч нерсе дебеген да. Эми 22 жыл өткөндө 98-жылдагы документи менен биздин үйлөрдү бошот деп атат. Биздин үйлөрдү бошот деп атат да. Ишкер ар бир үй бүлөнү өз-өзүнчө сотко берип, 2018-жылдан бери 4 үйдүн жерин жогорку соттон утуп чыккан. Чечим жалаң гана ишкердин пайдасына чыгып жатканына нааразы болгон тарап бүгүн облустук сотто 2 жараян белгиленгенин утурлап акцияга чыгышкан. Бирок анын бири каралбай калды. Экинчиси да 9 февралга калтырылды. Административный договор Зайдинова Кумайра Хабибуллаевнанын доверие мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндөгү арызы канааттандырылсын. Административный договор Зайдинова Кумайра Хабибуллаевнанын Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 99-жылдагы 234 сандуу токтомуна карата доверие мөөнөтү калыбына келтирилиши. Жашоочуларга укуктук жактан колдоо көрсөткөн Интербилим уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева мэриянын Нуркул Шырдаковдун атына чыгарган токтому эч жерде катталбай калганын, анда да ал ээлик кылган 65 сотук аянт кийин 2 гектар 40 сотукка кеңейтилип кеткенин айтты. Алдагы документ жасатып алган. Анда документи мыйзамдуу. Бирок токтому бар, госрегистрден регистрация болгон эмес, кызыл китеби жок. Өзү Нуркуловдун документи 6500 квадратный метрге эле 6500 чарчыга эле берилген болчу да, ошол универсамды госимуществодан сатып алган маалда ошончо эле чарчы болчу, размер болчу. Азыр эми аны 2,5 гектарга көбөйтүп алган да. Ал эми ишкер Нуркул Шырдаков сөз болуп жаткан 2 гектар 40 сотук жерди 1998-жылы мамлекеттик мүлк фондунан аукцион аркылуу сатып алганын айтты. Анын белгилешинче, ал жер универмаг үчүн сатылып, андагы 23 үйдүн жашоочуларына жергиликтүү бийлик тарабынан жер тилке берилип, кенемте да төлөнгөн. Эмне үчүн 2 гектар 40 сотук жер 65 сотук деп айтылып жатканын ишкер мындайча түшүндүрөт. 6,5 миң гана квадрат метр жерди киши алган, башканы сатып албаган дегени жооп. Бул 2,4 гектар жерге чоң универмаг түшүш керек. Ошонун бардыгы жайгашкан ген план боюнча 2,4 гектар жерге ошол ички аянты 6,5 миң квадрат метр болгон универмаг түшүш керек эле. Анан мен конкурста жалгыз болдум. Эч ким катышкан жок. Жалгыз болгондон кийин конкурс боло берет экен. Ошол аукцион болбойт экен. Ошондон мени жеңүүчү деп таап, анан мен 353.100 сомго андан сырткары багып нелеринде сатып алдым, кагаздарында сатып алдым. Ошолор менен 360.000 сомго ошол полный менен сатып алдым. Жерди 353.100 сомго сатып алганын кошумчалаган ишкер, ал жерге ири соода борбор курмак болгон. Жашоочулардын 20 жылдан бери эмне кылып жүрдү деген суроосуна ал инвестор таппай жүргөнү менен түшүндүрөт. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.